саламатсыздарбы окуучулар? Биз геометрия сабагынан 10 класстын курсу боюнча 4-чейректин материалдары боюнча видео сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү темабыз вектор түшүнүгү, векторлордун барабардыгы. Бул сабакта биз мейкиндикте вектор түшүнүгүн киргизебиз, векторлор барабардыгын аныктайбыз. Геометриялык маселелерди чыгарууда векторлордун аныктамасы менен векторлордун барабардыгын пайдаланууну үйрөнөбүз. Вектор түшүнүгү менен биз планиметрия курсунда эле таанышканбыз. Эми ошол векторду мейкиндикке алып чыгып, ага мейкиндиктик түшүнүктөрдү бере баштайбыз. Айтып кетчү нерсе, вектор түшүнүгү мейкиндикте деле тегиздиктегидей аныкталат. Аныктама багытталган кесинде вектор деп аталат. Векторду берүүнүн эки жолу бар. Биринчиси латындын чоң тамгалары менен белгилейбиз, үстүнө багыт белгиси коюлат. Бул жерде эгерде АБ деген вектор дей турган болсок, А вектордун башталышы, ал эми Б чекити вектордун аяккы чекити деп аталат. Жана ошондой эле бул векторду кичинекей латын тамгасы менен багыттын коюу менен белгилесек болот. Мейкиндикте каалаган чекит вектор болуп саналат. Вектордун башкы чекити менен аяккы чекити биригип калгандыктан бул вектор нөлдүк вектор деп аталат. Жана ММ вектору же болбосо жөн гана нөл вектору деп белгилеп койсок болот. АБ векторунун узундугу АБ кесиндисинин узундугуна барабар. Нөл векторунун узундугу нөлгө барабар. Нөлдүк эмес векторлор коллинеардуу деп аталат, эгерде алар бир түз-сызыкта жатса же параллель түз-сызыкта жатышса. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде сүрөттө коллинеардуу векторлор сүрөттөлгөн. Нөлдүк вектор каалаган векторлорго коллинеардуу болуп саналат, себеби нөл векторунун багыты берилген эмес. Коллинеардуу векторлор бирдей багытта болсо, багытташ векторлор деп аталат. Же болбосо жөн гана бирдей багытталган векторлор деп койсок болот. Коллинеардуу векторлор карама-каршы багытта болсо, карама-каршы багыттагы векторлор деп аталат. Жогорудагы сүрөттөгү А жана С вектору багытташ векторлорго мисал болот. Жана ошондой эле нөл вектору менен А вектору дагы, Б вектору дагы, С вектору дагы багытташ векторлор болот. Жана бул момундай болуп белгиленет. Карама-каршы багыттагы векторлорго А жана Б вектору, Б жана С векторлору мисал боло алат. Жана алар момундай болуп белгиленет. Эми ушуга карата мисал карап көрөлү. Бизге А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипеди берилсин. Жана андагы Б1, С1 жагынын тең ортосунда М чекити, А1, Д1 жагынын тең ортосунда К чекити берилсин. Мына ушул параллелепипедте жайгашкан векторлордун кайсылары бирдей багытта, ал эми кайсылары карама-каршы багытта экендигин аныктайлы. Биз буга чейин эске салып алалы, параллелепипед деген фигура бул бардык грандары параллелограммдар болгон фигура. Демек, параллелограммдын касиети боюнча анын карама-каршы жактары барабар. Башкача айтканда А 1ге, Б 1, С 1 жана Д 1 жактары өз ара барабар. Мына ушул барабар жактарда жайгашкан биринчи векторду карайлы. Бул А1 А вектору менен С 1 вектору. Параллелограммдын карама-каршы жагына жаткандыктан жана барабар болгондуктан булар барабар жана багыттары карама-каршы болгондуктан бул эки векторду биз карама-каршы багыттагы векторлорго киргизебиз. Экинчи АД, БС, А1, Д1, Б1, С1 жактары барабар болгондуктан мына ушул жактарда жайгашкан векторлорду карап көрөлү. Бул жакта АД, СБ, Д1, А1 жана С1, Б1 векторлору жайгашкан. Буларды багыттары бирдей жака кеткендерин
бирдей багыттагы векторлорго, ал эми багыттары карама каршы болгондорун карама каршы багыттагы векторлорго киргизебиз. Себеби булардын узундуктары барабар. Андай боло турган болсо, D1 A1 S1 B векторуна багытташ, D1 A1 вектору S1 B1 векторуна багытташ, SB вектору S1 B1 векторуна багытташ. Ал эми AD вектору SB векторуна карама каршы, AD вектору D1 A1 векторуна карама каршы, AD вектору S1 B1 векторуна карама каршы экендигин биз сүрөттөн көрүп турабыз. Андан кийинки эми ушул эле параллелепипеддин AB жагы менен DC жагы, A1 B1 жагы, D1 S1 жактары барабар экендигин эске алсак, анда ушул жактарда жайгашкан AB вектору менен CD векторун салыштыралык. Бул экөөнүн параллелепипеддин карама каршы жагында жаткандыктан узундуктары барабар, ал эми багыттары карама каршы болгондуктан AB вектору менен CD векторун карама каршы багыттагы векторлорго киргизебиз. Ошентип акыркы DK вектору менен CM векторун салыштыралы. DKMC параллелограммында жаткандыктан, жана алар карама каршы жагы болгондуктан, DK кесиндисинин узундугу менен CM кесиндисинин узундугу барабар, жана DK вектору менен CM векторунун багыттары бирдей болгондуктан, булар бирдей багыттагы векторлорго кирет. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Дагы эле A, B, C, D, A1, B1, S1, D1 параллелепипединин өлчөмдөрү берилсин. Алар 8 см, 9 см жана 12 см болсун. Андай болсо, төмөндөгү векторлордун узундугун тапкыла. Буга чейин бул 8 см мейли AD жагы болсун, AB жагы 9 см болсун, жана A1 жагы 12 см болсун. Биз билгендей параллелепипеддин карама каршы жактары барабар. Башкача айтканда AB жагы DC жагына, D1 S1 жагына жана A1 B1 жагына барабар. Экинчи AD жагы, BC жагы, A1 D1 жагы жана B1 S1 жактары өз ара барабар. Ошондой эле үчүнчү өлчөмү A1, B1, S1, D1 жактары өз ара барабар экендигин эске алсак, анда бул маселени чыгарууга өтөлү. S1 векторунун узундугу S1 кесиндисинин узундугуна барабар. Демек, ал 12 сантиметрге барабар. Экинчи, SB векторунун узундугу SB кесиндисинин узундугуна барабар, жана ал 8 сантиметрге барабар. CD векторунун узундугу CD жагынын узундугуна барабар, жана ал 9 сантиметрге барабар. Бул маселенин экинчи бөлүгүн өтөлү. Экинчи бөлүгүндө DC1 векторунун узундугун табыш керекпиз. DC1 вектору бул D1 S1 S тик бурчтугунун диагоналы болуп саналат. Башкача айтканда, бул жерде D1 S тик бурчтуу үч бурчтугунун гипотенузасы болуп калды. Ал эми D1 векторунун узундугу D1 гипотенузанын узундугуна барабар болгондуктан, аны Пифагордун теоремасы менен табабыз. Ал болсо 15 сантиметрге барабар болот. Ушул эле сыяктуу DB векторунун узундугун ABD тик бурчтуу үч бурчтугунун гипотенузасы катары карасак, ал Пифагордун теоремасы менен эсептегенде тамырасында 145 сантиметрге барабар болду. Үчүнчү, DB1 векторунун узундугун табыш үчүн бул векторду алмаштыруучу кесинди параллелепипеддин диагоналы болгондугун көрүп турабыз. Ал эми диагоналды табуунун эрежеси боюнча тамырасында 3 өлчөмүнүн квадратынын суммасына барабар болгондуктан бул 17 сантиметрге барабар. Эми мындан кийин биз барабар векторлор жөнүндө карап көрөлү. Аныктама беребиз. Багытташ жана узундугу барабар болгон векторлор барабар деп аталат. Жогоруда биз көрүп аткандай, бул векторлор барабар болушунун биринчи шарты экөө
багытташ болуш керек жана алардын узундуктары барабар болуш керек. Ал эми ушундай эле барабар векторлор карама каршы багытталган болсо, анда бул карама каршы векторлор деп аталат. Мисалда карап көрөлүк. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 кубун алалык дагы. Ушул кубтун кырларында жайгашкан векторлордун кайсылары барабар векторлор, ал эми кайсылары карама каршы векторлор экендигин аныктайбыз. Ан үчүн биз биринчи куб деген фигура өзү кандай фигура экендигин карап алалы. Куб бул бардык грандары квадраттардан турган мейкиндиктеги фигура жана бул квадраттардан тургандыктан анын бардык кырлары бири-бирине барабар. Андай болсо, ушул кубтун кырында жайгашкан биринчи векторлор А1 вектору менен С1 векторун карайлы. А1 вектору менен D1 вектору бир тегиздикте жатакан жана барабар болгондуктан ага параллель жайгашкан С1 вектору кесиндиси дагы буларга барабар болот. Анда бул кесиндилердин узундугу барабар болгондуктан жана багыттары бирдей болгондуктан А1 вектору менен С1 вектору барабар векторлорго кирет. Экинчи, ушул А1 Б1 вектору менен С1 векторун карасак, бул экөө дагы кубтун кырлары катары узундуктары барабар, багыттары карама каршы болгондуктан буларды карама каршы векторлорго киргизебиз. Андан кийинкиси А1 Д1 вектору менен АD вектору узундуктары барабар, багыттары бирдей болгондуктан барабар векторлорго киргизебиз. Андан кийинкиси AD вектору менен SB вектору узундуктары барабар, ал эми багыттары карама каршы болгондуктан аны карама каршы векторлорго киргизебиз. Жана ошондой эле A1 D1 вектору менен SB векторун карасак, булардын дагы узундуктары барабар, багыттары карама каршы, демек карама каршы векторлорго кирет. Ошентип бул мисалда биз барабар векторлордон экини, карама каршы векторлордон 3-тү таптык. Тегиздикте жаткан каалагандай эмчекити аркылуу А векторуна барабар вектор жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана деген натыйжага келдик. Чындыгында эле мейкиндикте каалагандай А векторунун жана анда жатпаган эмчекити аркылуу А векторунун баштапкы чекити жана аяккы чекитин эске алсак, анда мейкиндикте каалагандай 3 чекит аркылуу тегиздик жүргүзүүгө болот деген аксиоманын негизинде эмчекит аркылуу тегиздик жүргүзө алабыз. Ал эми тегиздиктин бетинде А векторуна барабар болгон жана эмчекити аркылуу өткөн Mn векторун жүргүзөбүз. Ал эми мунун жалгыз экендигин биз стереометриянын биринчи аксиомасынан эле көрсөк болот. Себеби А векторунун башкы жана аяккы чекити жана эмчекит аркылуу өтүүчү мейкиндиктеги тегиздик жалгыз экендиги аксиомада айтылган. Бул векторду А вектору эмчекитинен башталып коюлду деп айтабыз. Мисал карап көрөлү. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 параллелепипеди берилсин. Жана эмчекити Б1, С1 жагынын ортосунда, ал эми К чекити А1, Д1 жагынын ортосунда жайгашсын. Анда ушул параллелепипедди пайдалануу менен төмөндөгү векторду атап чыгалык. Мисалы, биринчиси С чекитинен өткөн жана D1 векторуна барабар болгон векторду койгула. Анда D1 векторун карайбыз. Бизге берилген натыйжанын негизинде D1 векторуна барабар болгон мейкиндикте бир гана вектор жүргүзүүгө болот. Ал вектор С чекити аркылуу өтсө, анда бул вектор С1 векторуна барабар болот. Экинчи, D чекитинен С векторуна барабар болгон векторду койсок, анда карайбыз С векторун. С векторуна мейкиндикте
барабар боло турган, d чекити аркылуу өтө турган жалгыз вектор болот. Ал вектор d k вектору болот. Андан кийинкиси a чекити аркылуу өткөн as векторуна барабар болгон векторду койсок, анда as векторун таап алалык. Ал векторга барабар болгон жана a1 чекити аркылуу өткөн жалгыз вектор, ал a1 s1 вектору болот. Андан кийинкиси sb векторуна барабар вектор s1 чекити аркылуу өтсө, анда sb векторун чиймеде көргөзүп алалы. Ал sb векторуна барабар жана s1 чекити аркылуу өтө турган жалгыз вектор s1 b1 вектору. Акыркы карай турган маселебиз ka1 векторуна барабар жана m чекити аркылуу өткөн вектор табалык. Аны үчүн ka1 векторун карайлык. Бул k чекитинен a1 чекитине өтө турган вектор сүрөттө көрүнүп турган жана m чекити аркылуу өтө турган бул векторго барабар жалгыз вектор, ал m b1 вектору болуп саналат. Ошентип биздин бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Биз бүгүнкү сабакта вектор түшүнүгүн киргиздик. Бул вектор түшүнүгү бизде тегиздикте өтүлгөн эле. Азыр биз мейкиндикте деле ошол тегиздиктеги сыяктуу эле багытталган кезинде вектор деп аталарын көрдүк. Жана вектордун башы, аягы болорун, анын багыты болорун көрдүк. Ал латын тамгалары менен белгиленерин көрдүңөр. А, Б вектор деп айтсак, бул А баштапкы чекити, ал эми Б аяккы чекити деп кабыл алынган. Тегиздиктин каалаган чекити нөлдүк вектор болот. АБ векторунун узундугу АБ кесиндисинин узундугуна барабар, нөлдүк вектордун узундугу нөлгө барабар. Ошондой эле нөлдүк эмес векторлор коллинеардуу деп аталарын көрдүк. Эгерде алар бир түз сызыкта жатышса же параллель түз сызыкта жатышса. Ошондой эле бирдей багытталган коллинеардуу векторлор бирдей багыттагы векторлор деп аталат, же болбосо багытташ векторлор деп аталарын көрдүк. Карама каршы багытталган коллинеардуу векторлор карама каршы багыттагы векторлор деп аталат жана белгилеништерин дагы карап чыктык. Ошондой эле бүгүнкү сабакта векторлордун барабардыгы жөнүндө дагы сөз кылдык. Бирдей багытталган жана узундугу барабар болгон векторлор барабар деп аталат. Барабар, эки вектордун барабар болгон шарты бул биринчиден бирдей багытталыш керек жана алардын узундуктары барабар болуш керек. Карама каршы багытталган жана узундугу барабар болгон векторлор карама каршы векторлор деп аталат. Тегиздикте жаткан каалагандай m чекити аркылуу А векторуна барабар болгон бир вектор гана жүргүзүүгө болорун көрдүк. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.